Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dostlar, assalamu alaikum görüşler. Bugün Жалал-Абадтабыз. Buyursa Жалал-Абадтагы атактуу убаттын балдарынан чыгарылыш болот. Каналдан алыстабай ушул атты байкап турабыз. Бу таза сургоён экен достор. Азыр бул кантип келип калган барын бир баштан сурайбыз. Атасы жанында турат. Ака, атыңыз ким болот эле? Атым Баялы. Баялы ака. Сизди тартпайлы коён, а? Бул кантип келип калды ака? Ошондон баштайлычы. Бул Светскийдек Алмаз Таксырдын атынын баласы экен өзү. Анын баласы узакта жүргөн тиккен бир бала бар экен. Ошо мамилеси жакшы болуп кулун алган экен. Анан анда мага келди бул. Ага кичине пул керек болуп калып, атасын эмеге жөнөтмөк экен. Умурага. Ошого сатты деп. Ошого сатып мен алдым. Мен өзү ат билмейм дедим эле. Нет, бана кичине пул керек болуп калып, кайта сатышка туура келип калды. Мынакей достор, азыр сиздин колуңузга келгенине канча убакыт болду? Эрте жаза алгам мен. Эрте жазды. Буюрса, ошо Алмаз Таксырдын ат экенине толук далил жетишти. Далил жетишти. Барып мени ушу сатам дегенден барып келдим мен. Үйүнө барып сүрүштүрүп келдим. Ошонун атынын баласы экен. Бунун акасы Жакты деген эме бар экен. Жак ака. Жак ака. Ошонун акасы ошондо экен азыр. Ал дагы азыр көрүнбөй калды. Жак ака бунун акасы экенине да? Бунун акасы деди. Алмаз Таксыр айтты. Алмаз Таксыр. Достор, Нокендеги Жак аканы жанагы бүргөндүдө улак болгондо 9 карага таштаган. Сурчик мына ушул аттын бир тууган акасы болуп кетти. Буну тартып чыгарардан мурун ака жакшылап далилдеп коюң, эртеги күнү уят болуп калбаң дегенде үйүнө бардыңыз. Үйүнө бардым. Барсам үйүндө өзү жок экен алар. Анан телефонун алып, телефондо өзү байланышып сүйлөштүм. Анан өзүм далилди актап келип анан чыгарып атам да. Уят болуп калбайын. Буюрса, мынакей. Ушул ат ошо жүгөн жасаган ака кулунда өзү барып биринчи тандап алган экен. Тандап алган экен. Ошо жүгөн жасаган бала айтты, бунун апасы Квадрат деген чоң бей койчу деди. Ошо апасын көрүп алган экен да. Машалла. Азыр жашы экасы. Азыр экасы болду. Бою канча чыгат ака? Бою 1.55. Үстүрагы 1.60 чыкпаса керек, ушунда болсо керек, точно билбейм. Атпадым сат. Атпайт деп койду. Тарбияны кандай алды ака? Тарбиясы жакшы экен, бирок улакка чабыл элек, улак көрө элек, улакка бара элек болчу. Сизге жазда келген болсо, жазга чейин жөн эле турган экен да, турган экен, Жакшы, жайлоого барып келдиби? Жайлоого барып келди, Эмилди жайлоодо. Армияга барды деген. Армияга барып келди. Ушундай токтоңчу, бир кабак башын, буттарын жакшылап көрсөтөйүн. Сургоён достор. Сургоёнго өтө жакын. Бул Айбек аканын үкасы. Алмаз Таксырдын атынын баласы экен. Мойну, көкүрөктөрү, буттары таза экен буттары. Эч кандай шишик жок. Нар бастырып коесуңуз, нар. Достор, байкап турабыз. Буюрса, далил өтө так болду. Ака, бул улак көрө элек болсо, үйүрчү, үйүр. Үйүргө жок, үйүргө кой элек. Үйүр мен кечире калып калдым, үйүргө коёюн деп испет этпей калдым. Ушундай маалымат болду. Азыр бул жер кандай айыл болуп калат? Бул Сулагырайны жаңача айылы. Эми бул эң кызык жери да. Биздин көрүүчүлөр мындай акчасы көп эмес, азыраак адамдар алып бине алабы ака? Ошого жооп бериңчи. Азыр эле. Канча деп айтасыз? Эми акчасын 400 эле коебуз эми.
400 миң. Сизге дагы жакшы эле пулга Мен өзүм жакшы эле пулга алгам муну. Достор, 400 миң сургоyon. Кимге туура келсе чаласыздар, балашасыздар. Негизи бул аттын уруктары өтө чоң пулдарга сатылган. Жакаканыкы дагы сатылган деп уктум. Буюрса, ар ким өзүнүн кызыгышына карап, аттын мүчөсүнө карап, сургоyonго ким кызыкса, ошолор сатып алса керек.